tulpарды, талпынтыңыз алгыр шумкарды. Апа сизге тазим этебиз, биз болобуз ата урпагы. Апа сизге тазим этебиз, биз болобуз ата урпагы. Бүгүн туулган күнүңүз апа, ден соолукта жүрүңүз апа. Узак жашап өмүр сүрүңүз, сизге каалайт ул кызыңыз. Узак жашап өмүр сүрүңүз, сиз ар дайым аман жүрүңүз. Азыр бактылуу, тайенесиз апа кадырлуу. Караныңыз бийик биз үчүн, каны кейде апам айтылуу. Караныңыз бийик биз үчүн, курман жандай апам айтылуу. Бүгүн туулган күнүңүз апа, ден соолукта жүрүңүз апа. Узак жашап өмүр сүрүңүз, сизге каалайт ул кызыңыз. Узак жашап өмүр сүрүңүз, сиз ар дайым аман жүрүңүз. Бүгүн туулган күнүңүз апа, ден соолукта жүрүңүз апа. Узак жашап өмүр сүрүңүз, сиз ар дайым аман жүрүңүз. Узак жашап өмүр сүрүңүз, сизге каалайт эл жүрүңүз. Экенибизде саат 18. Ашар, жан дүйнөнүн дарысы, берген кеңештердин баарысы. Кутман кечиңиздер менен ардактуу угармандарыбыз, мына кайрадан Ашар уктуруусунда угармандар, сагынычтуу угармандарыбыз менен жолугушуп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Адаттагыдай эле микрофон алдында бир эмес эки психолог бүгүн 1 саат бою сиздер менен бирге болот. Дагы биз бүгүн эң сонун темада маектешебиз. Психологдор мен Сейил Калдыбаева жана кесиптешим Узар Амамытова. Саламатсыңарбы? Баарыңарга ысык салам ОК радиосунун студиясынан. Бүгүн биз бардык угармандарыбызга бир сонун чакырык таштайлы деп атабыз. Менче бүгүн бир көнүгүүнү да сунушталабыз, көнүгүү деп айтсак болот, бир техника деп айтабызбы айтору. Ушул 1 сааттын ичинде келгиле чогуу ушул техникага үйрөнөбүз. Кандай техника деп атсаңар, анда бүгүн биз позитивдүү ой жүгүрткөндү үйрөнөбүз. Ар бир негативдүү нерседен, жашообузда болуп аткан оор кырдаалдан, чыгуу жол жоктой туңгуюктан айтору эмне гана болуп атпасын, эми биздин көз карашыбызда өтө оор деген кырдаалдын жакшы жагын көргөнгө аракет кылабыз жана ушул нерсени практикалык жүзүндө үйрөнөбүз. Азыр мындай деп чакыргым келип атат да угармандар, биздин WhatsApp кызматыбызга же болбосо түз эфирге чыгасыңар дагы өзүңөрдүн же болбосо жакыныңардын, таанышыңардын жашоосунда болуп аткан оор кырдаалды айтып бересиңер. Анан ошондон биргелешип биз угармандар менен бирге ошол кырдаалдын позитивдүү жагын же болбосо пайдалуу жагын көргөнгө, тапканга аракет кылабыз. Бул нерсеге албетте биз көнгөн эмеспиз, бирок бүгүн чогуу үйрөнөбүз. Демек биз менен болгула 91 19 19 сандарына чалсаңар болот. Ал эми WhatsApp кызматыбыз 0705 53 16 64. Бул бүгүнкү биздин айта турган, ошол силерди үйрөтө турган, силерге бөлүшө турган, силер менен бөлүшө турган ыкма метод. Ар бир учурда кубаныч табуу, ар бир учурда баары бир жакшы нерсесин көрүп кетүү, үйрөнүү. Бул ыкманы, бул
методду мен дагы Сейил дагы өзүбүздүн жашообузда колдонуп келебиз. Көп учурда балдарды дагы үйрөтөбүз. Негизи өзүбүз дагы ушу менен иштейбиз, Сейил. Анткени бизде дагы ар кандай көйгөйлөр болот жашоодо. Биз тирүү адамбыз албетте. Анан чыгуу жолун көрбөгөндөй учурлар болуп кетет. Өзүбүз мындай туңгуйка түшкөндөй дагы абалдар болуп кетет. Бирок биз ошол бүгүнкү методду колдоно берип үйрөнсөк, анда көп учурда биз чынында эле ушул болгон мейли оор учур болсун, оор күн болсун, ошол оор күн үчүн ыраазычылык айтканга үйрөнөбүз. Бул метод биз мындай деп атап койдук: позитивдүү ой жүгүртүү, Поллианнанын ыкмасы, Поллианнанын методу. Поллианна деген бул эмне? Бул ким десеңер, анда Поллианна деген бул кыздын аты. Кайсы бир кылымда, өткөн кылымдын башында болуш керек, бир кино тасма чыккан, орусчага которулган, башка маданият. Менимче ушул Европа өлкөлөрдө, ушул Европанын бир өлкөсүндө ушул каармандын, кичинекей кыздын жашоосу тууралуу тасманы көрүп келгенбиз. YouTube'дан эле кадимкидей Поллианна деп 2 Н тамгасы жазылат. Поллианна деп жазсаңар эле ошол фильм чыгат, тасма. Абдан сонун. Биз муну үй-бүлөбүздө да көргөнбүз. Мен бүгүн дагы бир сыйра карап чыктым, эстейин деп. Бул кыз жөнүндө, бул кандай кыз эле, эмне деген, кандай ушул ыкманы эмнеге биз салыштырмалуу бүгүн айталы деп, анан өзүм абдан кубанып келдим. Анткени бул кызды көргөндө өзүнчө эле улуу адам дагы жылмаят, балдар дагы жылмаят. Бул кыз өзүнүн жашоосу менен, өзүнүн ушул үйрөнүп алган ыкмасы менен үлгү болуп келет да. Анан келгиле карайлы, бул эмне деген метод? Бул кайсы учур болбосун жашоодо, жакшы кичинекей нерсе болсо дагы, көзгө көрүнбөгөн, балким кээ бир адамдарга түшүнүксүз болсо дагы бир чыгуу жолун табуу, бир жакшы нерсени айтып кетүү, мейли бир жакшы сөз болсун. Биз бүгүн ушул бир топ, бир канча мисалдарын айтып кетебиз, Сейил экөөбүз, анан силерге түшүнүктүү болот деп үмүттөнөм. Бир психологияда же болбосо психокоррекция да бир колдонулган ыкма бар, бул рефрейминг деп аталат. Эми сөздүн этимологиясына токтоло турган болсок, бул рамканы, сүрөттүн рамкасын алмаштыруу да, эми мындай жалпак тил менен которгондо. Башкача айтканда, биздин жашообузда болуп аткан окуяны, мисалы, картина катары кабыл алсак, ошол рамка болсо, бул биздин кабыл алуубуз. Ошондо биз эгер кайсы бир окуяны негативдүү кабыл алып атсак, ошо рамканы өзгөртөбүз, позитивдүү кабыл алганды үйрөнөбүз да. Башкача айтканда, мисалы, фрейм бул рамка экен, ал эми рефрейминг бул башкача айтканда ушул рамканы алмаштыруу. Бул жерде ойлобогула да, мындайча айтканда, бул өзүңдү алдоо же болбосо болуп аткан окуяны эптеп эле минтип бүдөмүк кылып өзүңдү бир актоо эмес. Муну таптакыр мындай бул нерсе менен алмаштырбаш керек. Бул өзүңдүн кабыл алууң менен тек гана иштешүү. Мындайча айтканда, кандай гана ситуация болбосун, ошол ситуацияны эки капталынан, жана тыйындын эки капталы бар деп коет го, эки капталынан кароо. Анткени ар бир окуянын жакшы жагы да болот, жаман жагы да болот да. Бирок биз көп учурда шыктуубуз, жаман жагынан алып алып эле кейип-кейипчи, бактысыз болуп, налып, таарынып, жашоого нааразы болуп, өзүбүздү өзүбүз төмөн түшүргөнгө мындай жөндөмдүбүз да. Турганда эле, мисалы, бүгүн дагы жаан жады, мисалы, бизде азыр көчөбүздү казып атат, суу киргизип, аябай баткактуу эме эле эзилип атат да. Анан мен, мисалы, эртең менен турганда эле кечинде баягы бут кийимим баткак боюнча калган, чарчап келип эле эшиктин алдына чечип койгом, анан туура эле ошо баткагымды күүп, анан тияка алып барып жууп, анан баягы сүйлөнүп баштадым да. Эми бул качанка чейин жүдөтөт депчи. Машинем да чыкпай калды короодон, жөө жүрөм деп, анан кайра жок дедим да. Мен азыр рефрейминг кылам деп туруп, мисалы, бүгүн жаан жады, бирок аба кандай, таза. Жакында ысык башталат, чаңдан чарчайбыз, кайра бир ушундай таза, нымдуу абаны сагынган учурлар келет. Ушул учурда колдонуп калам. Анткени жакында эле биз түтүнгө нааразы болгонбуз да, түтүн каптап кетти деп. Экинчиден,
көптөн бери жөө баса эле келем да. Анан жакшы жери жөө басып атам. Ушундай таза абада жөө басуу бул менин өпкөмө, ден соолугума пайдалуу. Албетте көбүрөөк убакыт келет, бирок эгер убакыт менен ден соолугумду таразага коюп көрсөм, баары ден соолук көбүрөөк салмактуураак дегендейчи. Демек ушул жактарын ойлонуп, ал эми көчөбүзгө бакат болуп атат, бирок жакында таза суу келет. Биз эми азыр мындай кудуктун суусун ичип жашап атабыз да, бирок көчөмө таза суу келет деп бул убактылуу дискомфорт. Мунун баардыгы кайсы бир күнү жок болот деген сыяктуу. Башкача айтканда мен рамканы алмаштырганга аракет кылдым. Анан бул рефреймингди колдонуш үчүн дагы орустардын зато деген сөзү бар да. Мисалы бир ката кетирип алдым, зато, мисалы кыргызча бирок, мен ката кетирип алдым, бирок эми келечекте ушул нерсени кылбаш керек экенимди билем. Бул дагы сонун сөз. Аябай азыр жумушум көп болуп атат, бирок мен өзүмдүн планымды аткарам. Ушул адам жагымсыз көргөндө эле бир менде антипатия деп коет го мындай. Эмнегедир билбейм, бир жери эле жакпай бирдеке боло берем, бирок аябай акылдуу адам экен. Билимдүү экен, мындан көп нерсе үйрөнсөм болот. Карасаңыз, мындайча айтканда, буну менен биз алда канча өзүбүздүн жашообузду жеңилдетип атабыз да. Же болбосо салыштыруу. Ооба, салыштыруу деген дагы рефрейминг бар. Бул ооба, чындыгында жумушум көп, бирок меникинен дагы жумушу көптөр бар да. Ооба, мен азыр жашоом кыйын болуп атат, бирок меникинен дагы жашоосу кыйындар бар да деген сыяктуу да. Бул салыштыруу. Сен мисалы мен ооба ушул ишке аябай көп убактым короп атат, бирок 2 ай мурун мен мындан да көбүрөөк убакыт коротчумун. Эми күн өткөн сайын убактым аз кете баштады мурункуга караганда деген сыяктуу. Анан эсиңиздеби, биз Узар эже экөөбүз ошол 8 март күнүнө жакын балдары ар кандай оору менен жабыркаган, мүмкүнчүлүгү чектелген апалар менен жолугуп келбедик беле. Ошондо бир апанын эмеси аябай эсимде калыптыр да. Мындай көзүн жашка толтуруп айтты эле да, мен дайыма өзүмдү кайраттандырып келем. Ооба, менин балам оорулуу, бирок мен оорубаганым үчүн Кудайга рахмат айтып келем деген да. Анткени балам ооруп атса, мен кошулуп ооруп калсам, баламды ким карайт? Менин деним сак болгон үчүн, мен ушул балама кам көрө алганым үчүн, ушул баламды мындай жакшынакай багып, кыскасы керектүү апалык кам көрүүнү берип атканым үчүн ыраазы болом, күн сайын ыраазы болом дегенде мен аябай ошол апаны өзгөчө сыйлап калдым да. Эгер ал менин балам ооруп атат, мен ушундай бактысыз апамын деп отура бергенде кандай болот эле? Башкача айтканда, ал өзү менен күндө ошо рефреймингди колдонот экен да. Балам ооруп атат, бирок мен ооруган жокмун, менин деним сак, ушул үчүн шүгүр деп мындай өзүнө ошол нерседен күч алганга аракет кылса болот да. Анан негизи эле рефрейминг бул жеке жашоодо да аябай жакшы жардам берет дейт. Мисалы, силер балаңар менен кошо сейилдеп жүрөсүңөр дейт. Жок, балаңар сабактан качып кетти дейт да. Анан бул жерде балам кандай жоопкерчиликсиз тентек балдарга кошулуп алып качып кеттир деп бир көз караш менен карайбыз дейт. Бирок рамканы алмаштыра турган болсок, бул жерде биз баягы коллективизмдин күчүн көрсөк болот дейт да. Бала коомго кошулуп, бир мындай алардын көз карашында эрдик да, балдардын көз карашындачы. Демек мындай коом үчүн эрдикке барганга даяр экен менин балам. Анан дагы тобокелдикке бара алат экен, чечкиндүү экен деп мунун баланын бул нерседен күчтүү жактарын көрсөк, бул демек биз рамканы алмаштырган болот экенбиз да. Албетте муну менен биз баланы кубаттап жаткан жокпуз. Сабактан кач, азаматсың депчи, албетте сүйлөшүү иштери жүрөт. Бирок муну баягы кээ бир ата-энелер өзгөчө идеалдуулукка, жеткилеңдикке умтулган ата-энелер муну тим эле трагедия катары кабыл алат да. Жок, бул жерде баламдын күчтүү жактарын көрүп атам, бирок албетте бул нерсени биз мынтип лакировка кылып, жымсалдап жапкан жокпуз. Бирок башкалар проблема көргөн нерседен биз мүмкүнчүлүктү тапканды үйрөнүп алсак, бул бизге аябай жакшы жардам бере турган техника экен да, рефрейминг. Интернеттен да карап көрсөңөр болот. Азыр уктуруунун аягына чейин дагы бир нече мисал келтирип берем. Эми сиз Поллианнанын ыкмасына токтолоюн. Биз бүгүн Поллианна жөнүндө эфир бүткүчө дагы бир канча жолу ушул атты эстеп турабыз деп ойлойм. Бул Поллианнанын методу, Поллианнанын ыкмасы баладай болуу. Биз улуу адамдар
келгиле биз улуу адамдар баладай болгонду үйрөнөбүз. Баладай көз караш. Баласыңбы, эмне баладай болосуң деп мындай тескери кабыл алганды үйрөнүп алганбыз. Бирок баладай болуунун жакшы жактары бар. Анткени биз баары бир эле биз канча жашта болсок да, канча жашка келсек да, баары бир биз мындай ички бир дүйнөбүздө кээ бир учурда балалыкты эстейбиз, баладай болобуз, болгубуз келет. Кээде таң калып кетебиз, улуу адамдар мындай секирип жүгүрүп тоого барганда топту алып топ менен ойноп ыргытып тээп баштаса, тим эле баладайсың го, тим эле сен улуу болуп алып деген. Бул менимче бул нерсе туура эмес. Анткени биз ошол бала чакта болуу бул абдан реалдуу, абдан табигый нерсе да. Балдарды карап көргүлөчү, мына угармандар, силердин балдарыңарды, өзүңөрдүн балдарыңар, туугандардын, кошуналардын балдарын байкап көрсөңөр, же көчөдөн көргөн балдарды деле бир канча мындай мен дагы байкап келгем. Кээ бир балдар жөн баспайт. Мектепке чейинки курак бул 3, 4, 5, 6 жашта балдар жөн баспай мындай секирип баскандарды көрдүңөрбү эле? Орусча в припрыжку дейт да. Анан ата эне эмне деп баштайт мындай. Мектепке баратканда кичинекейибизде мынтип өйдө ылдый секирип бараткандай. Анан сумкасындагы элестеткиле, ары бери, ар жака бер жака ичинде пеналдар айланып, анан өйдө көтөрүп, анан апалар эмне дейт? Жөн түз бас. Болду, акырын. Эчкидей секирбе деп коюшат. Түз баспайсыңбы? Мына шымыңгырдейт жана башка. Бул изилдөөлөр негизинде бир сонун баягы психологдор изилдеп атып бир нерсени байкаптыр да. Ар бир адамдын мээсинде гипоталамус деген бир өзгөчө функция аткарган кичинекей бир мындай орган, мүчө десек болобу, бар да. Ошол гипоталамус адамдын ой жүгүртүүсүнө абдан чоң роль ойнойт. Ошол кичинекей бала, ошондой жөн баспай секирип баскан бала ошол гипоталамуска ошонун өнүгүүсүнө салым кошот экен. Ошондой басуу менен жөн баспай. Сиз ушуну айтсаңыз, мен азыр радиодон чыккандан кийин ушинтип басып кетсем, басып кетсең да болот. Элдер бул психолог, өзүнө психолог керек экен дейт го. Демек карагылачы, биз балдарыбызды байкап көрүп, балдардай болуу, баладай ой жүгүртүү, албетте баладай, кээде баладай да ой жүгүртсөк болот, баладай тамашалап койсок болот, күлсөк болот, ойносок болот. Баланын мындай жөнөкөйлүгүн карап көрсөк да. Анан демек биз ушул Поллианнанын методу бул кайсы учур болбосун, бул кыз 10 жашар, балким 9-10го чыга элек, 9 жашта кыз деп коелу. Бул кыз ата энесинен айрылып, анан тайжесинин колуна келет. Айылдан, бир айылда, Ашарданбы айылга келет. Анан ошол айылдагы жашоочулардын арасында бир чоң ишин баштайт, өзгөрүү иштерин баштайт. Бул кыз өзүнүн атасынан үйрөнгөн экен. Ар бир учурда жакшы нерсени көрүү, ар бир кырдаалда жакшы нерсени, жана биз сонун бир сөз бар накыл сөздөрдө, извлекать драгоценно из ничтожного. Кичинекей бир болбогон кичинекей нерседен аябай баалуу бир нерсени таап чыгуу. Ошол методду атасынан үйрөнгөн экен. Эми атасы жок болуп калган күндө дагы, атасынан айрылганда да ошол метод жашоосунда, жүрөгүндө калып калган. Ошол айылдагы тайжесинен баштап башка улуу апаларга чейин өзгөрткөн да. Болгон эле бир сөзү менен. Мисалы, бир улуу апа, улгайган адам апа төшөктө жатат. Бирок ал туруп кыймылдаса болот. Бул апанын, эми биз муну изилдеп карап көргөн болсок, бул апага төшөктө жатуу жакшы бир нерселерди, мындай кандай десем, өзүнө бир пайдалуу нерсени алып келет. Анткени ал ушу менен колдонуп, мен ооруп атам деп көп адамдарды мындай манипуляция кылып келген да. Мен ооруп атам, түнү бою уктаган жокмун, деп, бирок ошонча эле катуу ооруган жок, ошончо эле абалда эмес. Поллианна болсо балалык өзүнүн ушундай ага берилген бир акылы менен бул апа менен иштей баштайт да. Ал үйүнө барат, керектүү мындай азыктарды алып барып берет, көрүп келейин деп барат да. Анан ал жактан айта баштайт: сиз
төшөктө жатканыңыз мына көрдүң, мен уктаган жокмун, төшөктө жатам, эмнеси жакшы дейт да. Анан келиңиз, мен ойлонуп көрөйүнчү, эмкиде келгенде мен сизге жооп берем дейт да. Сейил дароо айта албайт. Эмкиде келгенде мен өткөндө ошо сиз тууралуу ойлонуп көрүп мындай деп ойлоп атам. Сиз төшөктө жатсаңыз дагы, демек деп туруп анан апага өзүнүн бир жакшы жактарын айтат да. Демек кээ бир адамдар сиз дагы деле жашап атасыз деген сыяктуучу, сиз дагы деле тирүүсүз, ушуга рахмат десеңиз болот. Колдоруңуз кыймылдап атат төшөктө жатсаңыз дагы деген бул адамды, улуу адамды таң алдырган кыз да. Андан башка дагы бир топ кайсы учур болбосун кыз мындай улуу адамдар жашоодо мындай албетте өкүнүчтүү, дароо эле жаман нерсени ойлойбуз да. Мына бул учурда азыркы биз кыйналып атканда кайсы жакшы нерсени көрүп атасың деп туруп анан сүйлөтпөй коебуз, мындай өзүбүзгө дагы ой жүгүрткөнгө, анализдегенге жол бербейбиз, балдарды да токтотобуз. Эмнени айтып атасың, биз азыр эмнеден жыргашыбыз керек ушундайда дегенде биз үйрөнсөк болот экен. Дагы деле кеч эмес, анан балдарыбыздан байкап көрөлү. Балдарыбыз көп нерсени баладай көтөрөт. Биз улуу адамдардай көтөрбөйт. Биз дароо эле кайгырып жиберебиз, стресс болобуз, ачууланабыз. Жана өйдө сен айтып кеттиң го, Сейил, жолдорду жаза алып ушинтип суу өткөрөбүз деп, азыр лайды басып жүрөм деп. Мен бир ыкманы таптым, дагы кошумча сенин сөзүңө. Дагы бир ой, пакет кийсе болот. Бутуна эртең менен же жана бахилы. Анткени мен дагы эжелерим жыл массивде турушат, анан алар жолдор жаза алгыча кадимкидей биз пакет кийчүбүз деди да. Жана унага түшүң керек, автобуска түшөсүң, маршруткага бутун кир. Демек, ар бир учурда чыгуу жолун тапса болот экен. Болгону биз муну каалашыбыз керек. Болгону биз берилген мээнни, ой жүгүртүүнү, мээнни иштетип, ой жүгүртүүбүздү алмаштырсак болот. Кайсы бир эфирде дрон жөнүндө айтып кеткенбиз, Сейил. Бул дагы мага жагат. Дрондун методу, техника. Баарыбыз билебиз, бүгүнкү күндө дронду көрүп жүрөбүз. Бизде үйдө жок дрон, бирок башкалардын дрондорун көрүп алып. Камера, асманга учурган камера, анан өйдө канчалык бийиктикке аны учуруп туруп, анан ушул биз жете албаган жака баягы камера сейилдеп жүргөн адамдар, жана туризм менен көп алек болгондор, башка өлкөлөрдү барып көрсөткөндөр ошо дронду көп колдонот да. Ошол дронду кое берип, анан жашообузду көрөлү. Ушул азыркы бүгүнкү болуп аткан үй-бүлөдө. Дрондун ордуна өйдө жактан карайбыз ситуациябызды. Ушунчалык эле оорбу, ушунчалык эле чыгуу жолун таппай турган нерсеби деп, анан жанакындай негативди азайтып, жакшы ойго батканга үйрөнөбүз. Бизге келген СМСти окуйлу дагы. Саламатсыздарбы Узара жана Сейил эже, жумушуңуздарга ийгилик, мен сиздерди жакшы көрөм дейт. Биз дагы жакшы көрөбүз. Биз дагы. Бизде бир үйдө 2 үй-бүлө жана кайнете, кайнене, кайната турабыз. Айланадагылардын баары эле үңүрөйүп, чүңүрөйүп турсак, кантип позитивдүү жүрүүгө болот? Көз карашты өзгөртүп, жайдары жүрсөң, тим эле айнып калган адамды көргөндөй карашат. Келин болгонума 8 жыл болду, да эле түшүнбөйм. Бир туугандар бири-бири менен алыскы, коңшу менен сүйлөшкөндөй эле сүйлөшөт. Келиндер болсо деги эле адам катары көрбөйт дейт келиндерди. Анан ушундай чөйрөдө кантип ачык жайдары жүрүүгө болот? Эже, мен деле түнт болуп баратам дейт. Өтө биринчиден баягы чогуу жашаганын өзү эле, бул жерде ошондо 3 үй-бүлө жашап атат да, кайнете, кайнене, андан сырткары 2 үй-бүлө. Анан мисалы мындайча айтканда, сиз азыр түнт болуп баратканыңыз аларга окшошуп баратканыңыздан кабар берип атат. Алардын таасири күчтүүрөөк болгондой, балким өзүңүз табиятыңызда жайдары болгонсуз. Сиз азыр таң калып атпайсызбы, бул жерде бир туугандар алыс кошунадай эле жашайт деп. Силердин үй-бүлөдө туугандар аябай жакын, жайдары, позитивдүү болуп жашаган болсо, анан сизге бул чөйрө өтө өн болуп атат. Бул чөйрө сизди мындай кысып, кадимкидей баягы кислород жетпей аткандай бир сезимдерди берип атса керек. Бирок билесизби,
чөйрөңүзгө карата жана рефрейминг рамканы алмаштырганга аракет кылыңыз да. Чөйрөңүздүн мисалы сиз ошол адамдарды карап туруп мен мындай болбойм, мен кандай гана алар канчалык өтүрөйсүн, бул алардын көйгөйү. А мен болсо мисалы өзүмдүн үй-бүлөмөн, өзүмдүн балдарыман, ошол эле кошунам менен маектешүүдөн, өзүм кылып аткан жумушумдун позитивдүү жактарын көргөнгө аракет кылам. Мисалы жана Узар эже айтып аткан Поллианна деген кинону көрсөңүз, ал Поллианнанын жашоосунда дагы аябагандай бир тартипти биринчи орунга койгон, мындай катуу, каардуу эжесинин колунда чоңойгон болот го. Анан Поллианна болсо жесир, томолой жетим калган кыз болот. Бирок ошол томолой жетим калып ар кимдин колуна өскөнүнө карабай, жашоосунда кичинекей баягы кыз экенине карабастан каардуу адамдарды жолуктурганына карабай, ошол кырдаалдын жакшы жактарын көргөнгө жардамдай көрө алган да, баладай болгон. Сиз дагы баладай. Алар өтүрөй берсин, сиз жайдары жүрүңүз. Алар сизди акылынан айнып калган кишидей карай берсин. Бул алардын көйгөйү да, мындайча айтканда. А мен акылман, сиз билесиз, сиз акылыңыздан айнып калган жоксуз. Болгону сиз аларга окшошуп жашагыңыз келбейт, алардын таасирине калгыңыз келбейт деген чечимди чыгарыңыз дагы. Мен бүгүнкү күндөн баштап эртең менен турганда эле, бул дагы терапия, ыраазычылык билдирүү. Терапиясы, көзүмдү ачтым, сага Кудай, шүгүр, мен 6 сан маманы менен басып жүрөм, менин балдарым жакшынакай жанымда ойноп жүрүшөт, менин жолдошум бар, мисалы, жолдошум балким өтүрөйүп сүйлөбөсө дагы ал аман эсен, жолдошу жок, бала көрбөй жүргөндөр канча, менин балдарым бар. Кайната кайненесине зар болгондор канча, биздин үйдө ушунда кайнатам тирүү болгондо, кайненем тирүү болгондо, бирок кандай болгон күндө да карысы бар үйдүн ырысы бар деп, кыргызда карысы бар үйдүн кулпусу бар деп коюшат, айтор. Ушундай позитивдүү жагынан караганга, жакшылык кыла берсеңиз, жакшы маанай тартуулай берсеңиз, балким бул позитивдүүлүк, бул жугуштуу жакшы жери, вирус сыяктуу тез тарайт да. Сен Сейил, мен ушул айтып аткан сөздү көп учурда бирдей эле ойлоп калабыз экөөбүз. Мен сен айтып аткан ойду мен биякта уже ойлонуп аткан болом. Ушул кино тасманы көрүңүз, кино тасманы көргөндө бир топ өзүңүздүн туугандарыңызды тааныйсыз ошол жактан. Бул тууганым окшош экен. Сиз өзүңүздү Поллианнанын ролуна коюңуз. Мен Поллианнамын ушул кинодо. Анан ошо Поллианнанын жашоосу менен жашап көргөнгө аракет кылыңыз да, башкача көз караш менен. Ошондо демек сиз Поллианнанын ролунда болуп бул кинону көрүп атканда, демек Поллианнадан үйрөнсөңүз болот. Кандай алып жүрүп атат, эмнени көрүп атат, ушул нерсени кылып көрүңүзчү. Азыр YouTube'да ачып телефонуңуздан Поллианна деп жазып көрсөңүз, анан сөзсүз түрдө бир пайдасы тиет. Азыр биз бир музыкалык чыгарма угалы дагы, анан сөзүбүздү улантабыз. Ардактуу угармандар, бул үй-бүлөлүк ОК радиосу. Бүгүн бизде саламатсыздарбы, кандай тема болуп атат дейт. Бүгүн биз позитивдүү ой жүгүртүүгө, болбой калды, таптакыр эле жараксыз деген нерседен, жоктон бар кылып деп коет го элибизде. Жоктон бар кылганды, негативден позитивди тапканды, ушул нерсени үйрөнүп атабыз. Силерди да жардамга чакырабыз. Жашооңордо же жакыныңардын жашоосунда кандай негативдүү окуя болуп атса, ошону жазгыла, чогуу позитивдүү жагын тапканга аракет кылабыз. Мен азыр рефрейминг деген техниканы сунуш кылдым. Узар эже Поллианнанын методу деп айтып берип атат. Поллианна деген кинону сунуштап атабыз. Мына ушулардын баарын көрүп көргүлө. Саламатсыздарбы, кутман кеч, жакшы техникалар сунуштап жатасыздар деген сөзүн жазыптыр. Мен бөлүшө кетсем, үйдө балдар менен отурам. Балдар онлайн окугандыктан башында кейдим, бирок кайра ойлонуп, балдар кандай сонун белек, кантип ушуларга билим бергенге жардам бере албайм деп чечим чыгарып окутканга аракет жасап, азыр жакшы окуп калды дейт. Азаматсыз. Сиз дагы рамканы алмаштыргансыз да бул жерден, онлайн окуу кыйын, мага жүк дебей, азыр мен балдарымды өзүм окута алам, өзүмдүн колумда деп. Анда бир чыгарма угалы дагы, анан күлүп жаша деген угалы, же жеңилбеген деген угалы, жеңилбеген деген чыгарма. Батучату бакыт куштай, бир өткөн мезгилин кайрылбайт. Татал турмуш күндөн күнгө бизди сынайт.
жеңишке жетесиң. Каалаганың сенин самаганың сөзсүз орундалап алдыда жеңилбекин, жеңишке жетесиң. Ишенгиңин тилегиңе, Окей радиосунда сөз берметтери. Өмүрүн жакшы пайдаланбастан көп жыл жашаган адам чындыгында аз жашаган адам. Монтескио. Ашар, жан дүйнөнүн дарысы, берген кеңештердин барысы. Ашар берүүсү мени түбү жок терең ойдон арылтып, досум катары кеңеш берет. Ушунумдан жазба, Ашар. Ашар уктурусу өз ишин улантат. Ардактуу угармандарыбыз, психологдор Сейил Калдыбаева жана Узара Мамытова сиздер менен адаттагыдай эле бүгүн биз позитивдүү ой жүгүрткөндү үйрөнүп атабыз. Ар кандай техникаларын сунуш кылып атабыз. Силер дагы жазгыла билген техникаларыңар болсо же болбосо негативдүү окуянын үстүндө жашап атсаңар аны жазгыла, анын ичинен баягы эме позитивдүү көргөнгө аракет кылабыз, тапканга аракет кылабыз. Анан жанагы биринчи угарманыбыз жазды го, 3 үй-бүлө чогуу жашап атабыз депчи. Мен ошол жерден бир нерсени көрдүм да, бул адам, бул келин, жазган келин, сиз жакшы жери көпчүлүк менен жашаганды үйрөнүп атасыз, мындай көп адамдар менен, мындайча айтканда, тил табышканды, өзүңүздөгү тил табыша билүүнүн жөндөмдөрүн арттырып атасыз деп айтсам болот. Улуу кичүү менен ар кандай курак, жаш курак менен, кичүү менен, кайын журт менен, балдар менен, абысындар менен дегендейчи, бул жагынан сиз профи болуп каласыз да. Специалист, адис. Анан кийин жашооңузда кандай гана адамдар, көп адамдарды изучать эт, мындай изилдеп, көп адамдар менен тил табышып, кабак кашынан байкап, ушундай үйрөнүп атасыз. Анан кийин балким сиз коллективге чыккандай, жумушка орношкондо бул нерсе сизге балким жеңил болуп калат да. Саламатсыздарбы? Ушул эле теманы токтоп кетким келип атат. Биздин угарманыбыздын суроосуна байланыштуу. Сиз ошол Поллианнаны кино тасманы көргөндө улуу адамдардын, азыр сиз айланаңызда, чөйрөңүздө ошол улуу адамдар, кайын журт болуп атпайбы, кайнене, кайната, бул эле ушул кыздын окуясында, Поллианнада бири-бири менен учурашпаган, бири-бири менен келишпестикте жашаган адамдарды көрөсүз да ошол жерден. Анан кандай гана ушу кичинекей кыз бириктирип ушул адамдарды акырында бул сонун бүтөт да фильм. Ошон үчүн мен аябай каалап атам, аракет кылгыла, тапкыла, убакыт тапкыла, 1 сааттан ашыгыраак болсо керек. Бирок биз телефонду көп учурда туура эмес жакка, туура эмес багытка да колдонуп кетебиз. Келиңиздер, ушул жакшы нерсени алганга аракет кылабыз. Сиз апа балдарыңызды үйрөтүңүз ушул методко. Балдарыңызды азыртан үйрөтүңүз. Жакшы нерсени көргөнгө, өкүнбөгөнгө, алдыга жылганга. Сонун. Саламатсыздарбы, кутман кеч. Силерден сурайын дегем, романтический кино китептерди сунуштап кетиңиздерчи, мындай психологиялык жактан өстүрүп пайда алып келген дейт. Биздин азыр Радио ОКде китеп күнүнө карата бүгүн Гэри Чепмендин Сүйүүнүн 5 тили деген китеп ойнотулуп атат. Ошо Instagram баракчасына кирип көрүңүз. Эгер ошол китепти утуп алсаңыз аябай жакшы, утуп албасаңыз раритет, негизи китеп саткан дүкөндөргө барсаңыз, толтура психология деген бөлүмүнө кирип карасаңыз болот. Гэри Чепмендин китептерин сунушкабыз. Анан Ник которулган. Которулгандарын билбейм, бирок Ник Вуйчичтикин да сунушкам. Которулганын көргөм. Ник Вуйчичтин кыргызчага көрүп аябай кубангам да. Абдан сонун кеңештер, чоң рахмат деп Facebooктан Замира угарманыбыз жазып атат. Замира, рахмат сизге да. Кантип өзүңө негативдүү көз караштарды кабыл албай койсо болот, чек араны кантип койсо болот деген. Личный граница жакшы суроо, Чек ара жөнүндө дагы бир айтып кеткенбиз, түз эфирде. Менчи негативдүү көз караштар биздин бир жакшы бизге берилген нерсе, бул адам баласына берилген артыкчылык деп айтат элем.
биз баардык нерсе үчүн, эмоцияларыбыз үчүн, восприятие үчүн, маанайыбыз үчүн, айтор баардык нерсе үчүн жоопкерчилик өзүбүздө да. Бул өзүбүздүн тандообуз. Мисалы негативди кабыл аламбы, кабыл албаймбы, бул менин тандоом да. Менин бир кесиптешим нахакейжиде эксперт, Алда Чолпон деген айым бар. Ал айтат да, бир коллегам бар эле, ал аябай чачын мондай гелден сүйкөп туруп, анан тик тургузуп алчу дейт эркек бала. Анан эле эч ким менен иши жок, жылмайып өзүнүн ишин кылып кетип жүргөн, ушундай эле тынч бала болчу. Анан башка бир улуураак коллегам аны көрүп алып эле кыжырданып эле чачкан дейт, анан майланышып, анан эмне тургузуп алды деп эле анан ушинтип эле ала берчү дейт. Анан бир күнү барып туруп, ал чачың оңдочу, эмне деген чач алдыгы өксүйгөн, анан алдыгында балжыратып сүкүп алгансың деп айтканбы, ушундай дейт. Анан баягы баланын биз баарыбыз азыр ушул жерде эки эркек болсо мушташа кетет го дедик дейт да. Мушташып кетип, чукчуңдашып, коллегалар баарыбыз тиги баланын реакциясы кандай болор экен деп күтүп калдык дейт. Анан ал болсо наушник менен иштеп отурган дейт. Анан наушнигин чечип, кулагына илип, аябай спокойно, тынч эле: байке, сиз эгер менин чачым сизди кыжаалат кылып атса, ачууланып атсаңыз, ачууңуз келип кыжырданып атсаңыз, менимче бул сиздин проблема. Сиз өзүңүздүн проблемаңызды өзүңүз чечишиңиз керек. А мен эч кандай бул нерсеге, мен үчүн бул ыңгайлуу, мага бул жагат, кечирип коюңуз деп туруп, кайра наушнигин кийди дагы. Андан ары иштей берди дейт. Мындайча айтканда, ал өзүнүн эмоциясынын кожоюну өзү болду. Ал башканын негативдүү пикирин кабыл албайм деген чечим чыгарды. Бул мага жагат, бул менин тандоом, бул менин чачым. Акыры бул менин чачым. Эгер менин чачым сизге жакпай атса, анда бул сиздин проблема да. Анда өзүңүздүн менин чачымды карабай койсун, көңүл бурбай койсун дегендей да. Мындайча айтканда, анан ошол себептен сиз дагы баягы негативди кабыл аламбы, жокпу, бул сиздин чечим. Жакшы жери, эч ким сизди мажбурлап, могу негативди кабыл ал деп чөнтөгүңүзгө салып бербейт, же жүрөгүңүзгө мынтип мажбурлап бербейт да. Менимче өзүңүз менен иштешиңиз керек да. Жок, мен албайм, кечирип коет, бул негатив мага кереги жок деп образдуу түрдө элестетип алыңыз. Сизге бирөө келип туруп эле тикенектүү алоэ берип атат, же болбосо кактус. Балким сизге кактус кереги жок. Анан сиз айтасыз: рахмат, бирок мага кактустун кереги жок, алып кете бериңиз деп кайра кайтарып берген сыяктуу да. Дагы суроом бар. Азыр аябай көп психологдордун курстары ачылып калды. Курска окуп психолог болгонго кандай дейсиздер, сиздердин оюңуздар? Мен жеке оюм, мен бул нерсе психолог болуш үчүн сөзсүз түрдө жогорку окуу жайын бүтүш керек. Курс эч кандай жетишсиз. Курстарды окуп алып эле психологмун дегендер аябай толуп кетти. Негизи психология бул оюнчук эмес. Бул адамдын мындай тирүү жан менен иштөө да. Адамдын жан дүйнөсү ушунчалык назик, ушунчалык сезимтал, аяр мамиле кылыш керек. Өтө керек болсо биз психологдор иштеп атып, мындай чочулап, мындай кыракылык менен абайлап иштегенге аракет кылабыз да. Анан эле 2-3 айлык, 1 жумалык курсту бүтүп алып эле мен психологмун деп адам жан дүйнөсү менен иштешкенге шашпагыла. Өзүн өнүктүрүү боюнча тренингдер менен алмаштырбагыла бул нерсени. Психологияны психолог болуш үчүн сөзсүз түрдө жогорку окуу жайын азыр заочнаны да жоюп салышты. Бул туура кылды деп эсептейм да. Очно эле колдон келсе очно окуган жакшы. Жакшы, мен бир мисалды ушу талкуого азыр анда негативдүү окуялардан позитив тапканга аракет кылып көрөлүбү бир нече. Биринчи окуя бул бир үй-бүлөдө өспүрүм кыз канча бир себептин негизинде клей жыттап баштаган. Бул көбүрөөк токсикомания кирип калат. Клей жыттап ошол апасы көрүп алып клей жыттап атканын сабап жиберген кызын. Азыр апасы кызы менен чоң бир келишпестикте, бири-бири менен сүйлөшпөйт, бири-биринен кыз өзгөчө жамынып, мындай кандай эшигин жаап алып эч апасы менен сүйлөшкөнгө каалоосу жок. Бир топ көйгөйлөр бар бул үй-бүлөдө. Эми кыз клей жыттап атса, мына бул кырдаал, бул көйгөй. Кайсы жакшы нерсени таба алабыз мындан? Мындай клей жыттап атат. Бул бара-бара бир чоң көйгөйгө айланып кетиши мүмкүн да. Албетте кыздын клей жыттаганынан же ошол эле өспүрүм баланын азыр бул аябай көп
көрүнүш болуп атат да, мындай ал жерден эч кандай позитивдүү нерсени таба албайбыз. Бирок апа катары, ата эне катары негизи эле баягы баланын кандай гана жүрүм туруму болбосун, өзгөчө негативдүү жүрүм туруму менен бала ата энеге бир кабар, бир нерсе айткысы келип атат, сигнал, месседж деп коет го, мындай. Ошол өзгөчө негативдүү жүрүм турумдун артында ата, апа деп мындай бала бир нерсени айта албай атат да. Ошонун артында бир баланын өксүгү же болбосо бир баланын ата энесине жеткиргиси келген кабары катары кабыл алып, анан ушул клей жыттоо аркылуу менин балам эмнени айткысы келип атат мага. Биз көбүнчө баланын жүрүм турумуна эмес, бала ошол жүрүм турумга эмне үчүн барып атат. Кээде мисалы менин жашоомдо бир аялды билем, анын кызы дагы эч бир күтпөгөн окуяга барган. Анан качан апасы изилдеп чыкканда, демек кызына көптөн бери көңүл бурулбай калганын көргөн да. Көптөн бери эми сеники баары жакшы да, эми сен жакшы окуйсуң деп анан мугалимдер да көңүл бурбай калышкан, андан сабакты сурабай да калышкан, эми сен билесиң да деп анан акырында ал эч ким күтпөгөн бир нерсеге барат дагы. Анан көрсө ал кыз ошол нерсеси менен мага көңүл буруп койгулачы деген нерсени айткысы келген экен да. Демек бул нерсе жакшы жери албетте өтө өкүнүчтүү. Бирок бала али тирүү. Бала ошол бир дозировкасы чоң болуп кетип, же болбосо таптакыр берилип кетип, же байланып калган жок али болсо дагы. Бала менен иштешкенге өспүрүм курак, дагы мүмкүнчүлүк бар, дагы шанс бар деп кабыл алып, бирок мен эми апа катары ушул кызымды ушул кыйынчылыктан чыгарыш үчүн эмне кылышым керек деп апа өзүнүн апалык ролун, аталык ролун анализ кылганга бир түрткү бере турган окуя го дейм да. Балким ушундай ракурстан караган жакшыраак. Ар бир үй-бүлөдө албетте оор учурлар болуп калат. Мисалы өлүм тууралуу айта турган болсок, сел бир үй-бүлөдө жоготуу болсо, кайсысын мындай кандай карайбыз буга? Поллианнанын ыкмасын колдоно алабызбы? Метод Поллианна ушул жерде эмне бул жактан кандай жакшы нерсе болду бул? Негизи өлүм болгон учурда, так ошол учурда негизи жакынын жоготкон адам, биз билебиз, психология боюнча бир нече этаптардан өтөт. Биринчи шок абалында болот, анан отрицание, четке кагат, ишене албайт, анан депрессияга түшөт, көңүл чөгүү, апатия, жашоосунда хаос башталат, анан акырындык менен моюн сунуу башталат, анан акырындык менен кайра жаңы жашоо, ал адам жок жашоого көнүшүү, бирок кайра эле баягы депрессиялык бир белгилер орун алып, кыскасы ошол кризис болгон учурда, жоготуу болгон учурдагы этаптар алмашып турат да. Негизи буга психологдордун айтымы боюнча 2,5-2 жыл адам өзүнө келгиче убакыт кетет, айыгуу процесси да. Бирок ошол учурда позитивдүү нерсени таба албасак дагы, эгер сиз жакыныңызды жоготкон учурду канча бир жыл өткөндөн кийин артыңызды карап туруп жакшы бир көнүгүү бар, ошол учур сизде эң негативдүү учур болгон, бирок ошол учурдан эмне сабак алдыңыз? Ошол учур сизде кандай тажрыйбаларга ээ кылды? Ошол учур болбосо сиз азыр кандай болот элеңиз? Ошол учур кандай күчтүү жактарды калыптандырды? Деген суроолорду берип иштеше келсек, чын эле эрте апабыздан, атабыздан ажыраганыбыз, мисалы мен бир адамды билем, 12 жашында атасынан ажырап калган, апасы болсо баласын, өспүрүм баласын улуу агасына, улуу баласына калтырып туруп эле турмушка чыгып кетип калган. Улуу баласы үйлөнүп туруп кайын журтуна кетип калып, өспүрүм бала жапжалгыз ошол үйдө калып калган да. Анан бул аябай анын жашоосунда атасынан ажыроо, энесинин бир орусча айтканда предательство, сатып кеткени катары эле кабыл алыптыр да. Атам ажырап калса башка күйөөгө тийип кетти. Анан ишенген агасы дагы ошол учурда кыйынчылык болуп, материалдык жактан кайын журтуна барып жашап алган. Анан эмтигин эч ким батырбай, өгөй атасы да кабыл албай, жалгыз калып калган болгон. Бул өз жашоосунда эң караңгы оор күндөр, бирок ал мындайча айтканда ошол нерсе аны аябай мындай өз алдынчалыкка үйрөткөн, мындай өзүнүн киндигин өзү кескен дегендей да. Ошол учурдан акча туура колдонгондо, ар бир акчанын баалуу, ар бир келген тыйындын кандай эмгек менен келгенин түшүнө баштаган.
жаралган жизнестойкость, турмушка байымдуулук деп которуп жүрөбүз. Жизнестойкость, стрессоустойчивость, анча-мынча кыйынчылыктарга мындай чыдамдуу, акчаны колдоно билүү, анан өзүнүн балдарына карата азыр мамилесинде дагы, мисалы ошол учурда айтып калат да, өгөй атамдыкына барганда шекерди салба, дагы бирөөнүн үйүндө жашап калдым, аяктан свежий нан жебегиле, эскини түгөткүлө дегичекти, тиги свежий наныбыз эски болуп калып жүргөн. Ошентип өмүр бою мындай жаңы бышкан нанга зар болуп келгем дейт да. Азыр болсо эгер жаңы бышкан нан болуп калса, такыр эски нанды жедирбейт экен да, мындай. Алып койгула, биз жаңы бышкан жейбиз деп. Анан шекерди дагы мындай негизи тамак ашты кенен алып келгенге үйрөнүп, анткени бала чагында ушундай тартыштыктан кыйын болуп калган. Негизи эле ар бир биздин жашообуздагы негативдүү окуялар бизде сонун эгер анализ кылып талдай турган болсок, мейли ал оор жоготубу, мейли бирөөнү сатып кеткениби, кыскасы кандай гана оор окуялар болбосун, биздин көп күчтүү жактарыбызды калыптандырат экен да. Оор жоготуу болгондо кийинчерээк дедик, бул анализ жүргүзүлөт, кийинчерээк адам кабыл алуусу болот. Дароо ал учурда болбойт албетте. Көп эле угуп калабыз сел. Мейли ооба мындай өкүнүчтүү, кап эрте кетти деген сыяктуу, бирок кайра бир карап көргөндө оор төшөктө көпкө чейин жатып калган жок, эч кимди кыйнаган жок, өзү да кыйналган жок дегенде да угуп келебиз го. Эми аябай оорудан эртерээк эле кетти, мейли карап көрсөң бул деле ага деле жеңил болду, башкаларга деле жеңил болду деген сыяктуу. Демек биз жашообузда эч бир мындай макул, мындай кандай жакшы азыркы методду колдонуу, позитивдүү ойлонуу, ар бир кырдаалда жакшы нерсени табуу, эгерде ошого дагы биз жок, мүмкүн эмес, бул жакта эч бир жакшы нерсени таба албайтам дегенде дагы бизди жараткан Кудайга моюн сунуу. Кудайдын буйруган экен дейбиз го кыргыздар, эми эмне кылабыз? Айла жок, Кудайдын буйруганы деп ошо Кудайдын ошого жол берген, Кудайдын өзүнө мындай макул болуу, кабыл алуу. Негизи канчалык эрте моюн сунсак өзүбүзгө ошончолук жакшы экен да. Анан албетте ар бир адамды каргандай, бирок эртерээк анализ кылып, эртерээк моюн сунганга жакшы. Бир күнү үйдө иштеп отургам дейт, тигип иштейин дейт. Айылдан кайнежем келип калды, тосуп алып, ал акыбалын сурап эле үйгө киргиздим. Абдан шашып тигип жаткам, кайра эле тигүүгө отурдум. Артымдан келип болушунча кыйкырып, айтчу толтура сөздөрдү айтты. Ага теңгелейин десем, шашып жаткан жумушум токтойт. Ичимден санап баштадым, унчуккан жокмун, момун болуп. Сүйлөп чыгып кетти башка бөлмөгө. Жумушумду бүтүрүп тапшырып келип, тамак жасап күттүм, бирок ошол абалда айткан жокмун. Жолдошум кайнежеме жөн келип, жөн кетиңиз деди дейт. Анда сиздин ордуңузга абдан туура, бул сиз эмес, жолдошуңуз суранып ошол сөздү айтканы, эжеси менен өзү иштешкени абдан туура. Негизи күйөө өзүнүн туугандарынан күйөө коргогон жакшы, аялынчы. Аял болсо өзүнүн туугандары менен сүйлөшүп алган жакшы. Жакшы, анан бул жерден бир техниканы байкадым. Башка адам сага атака кылып атканда ичиңен саноо, терең дем алуу. Иштен саноо дагы теңелген жоксо, анын деңгээлине түшкөн жоксо, менче ал өзү кийин анализ кылып уялып болуш керек да. Кирип барып эле аңкылдап эле сүйлөдүм, анан тиги унчуккан жок. Мындайча айтканда, сиз бийик турдуңуз да, баары ошол учурда. Азаматсыз. Кандайсыздар, Сейлеже, Узар эже? Сейлеже, сизди бир телеканалдан көрдүм. Аябай тажрыйбалуу адис экенсиз. Суроом. Мен акыркы убакта сөз көтөрө албай калып жатам. Иштен уруша кетем, балдар менен же айтыша кетсек, кайра кантип муну ордуна коюшум керек деп себеп издеп калып жатам. Бирок өзүмдү карманып калам. Бирок ошол күн кыйын өтөт. Рахмат, Мирлан Москвадан экен. Ойлоп жатам, бир жерде эле иштеп, бир эле жүздөрдү көрүп коо дейт. Анализ. Сөз көтөрө албоо, уруша кетүү. Менче бул жерде көп факторлор бар го. Мисалы, Мирландын биринчиден алыста жүргөнү, үй-бүлөсүнөн алыс жүргөнү, сагынычы Кыргызстандын аялын, кызын, чарчоо. Ушунун баардыгы баягы сөз көтөрө албастыкка алып келет да. Анан сөз көтөрө албай аткан адам, мисалы, мен сөз көтөрө албай атсам, дароо өзүмө сөөмөйдү көзөйм да. Эмне үчүн мен ошол сөздү мындай аябай курч кабыл алып атам депчи. Анан мен өзүмдөн издейм себебин. Анткени демек биз сөз көтөрө албай атсак, проблема көйгөй өзүбүздө.
сөздү айткан кишиде эмес да. Анткени биздин жашообузда бизге ооба тийишкен адамдар толтура болот. Бизге какшыктаган, шакабат чеккен, атайлап басынткан, атайлап өзүбүздөн чыгаргысы келген адамдар дайым болот. Биз аларды өзгөртө албайбыз. Ошондуктан Мирлан, өзүңүз менен иштешиңиз, өзүңүздүн реакцияңыз менен ал кишилердин сөзү эмнеге ачууңузду келтирип атат, эмнеге балким бир жаратыңыз бар, ошого туз сээп атабы, же калемпир сээп атабы. Кыскасы, бул жерден өз реакцияңыз, восприятиеңиз менен иштешиңиз керек. Анан биздин YouTube каналда Узар эженин жана Гүлжамал Шерипканова деген Улуу Британияда жашаган жакшы психолог, адисти экөөнүн ачууну кантип башкарабыз беле, ушундай бир видеобуз бар. YouTube каналына кирип издеп көрүңүз, АХКЖге. Ошол жактан дагы жакшы техникалар сунуш кылганбыз. Дагы бир мисалды карап кетсек болобу? Же болот, убактыбыз бар. Угармандардан суроо жок, Пока жок. Кошумча. Дагы бир мен кыска бир мисалды айтып кетейин. Бир үй-бүлөдө, жаш үй-бүлөдө бир эмес 2 бала кулагы укпай ушундай төрөлөт дагы, 2 кичинекей наристе. Анан ата-энеси бул жакта Кыргызстанда эми мындай балдарга көңүл буруп, мындай балдар менен иштөө жана медицина жагынан буларга көмөк көрсөтүүнү көп колдоо көрө албагандыктан бул жагынан атайын адистер деле көп эмес бизде. Алыс жакка, Кыргызстандан алыс жакка чыккылары келип, ошол суроонун үстүндө азыр иштеп атышат, ойлонуп атышат. Бирок ата-энеси абдан чүнчүп атышат, абдан кайгырып атышат. Эми кантип кетип калат, неберелерибизди алып кетет, балабыз кетип калат деп кой бергилери келбейт да. Бирок карап көрсөң, ошол мен көбүрөөк ата-энени бул жакта ошолордун позициясын, улуу адамдар, улгайган адамдар, жалгыз уулу бар, 2 кызы бар, бирок дагы эркектердин жалгыз уулу бар. Анан бул адамдарга кантип, ошо улуу адамдарга Поллианнанын методун кандай жагынан колдонсок болот? Алар кетип атат, албетте кетет, канча убакытта жолугушат. Азыркы эми пандемия учуру жолдор жабылып калышы мүмкүн, алыс, бул Орусиядан алыста өлкө болуп атат. Ошон үчүн кийин келе алабы, бири-бирин көрө алабы, ата-энеси кандай болот, сагынышат. Албетте оор болот. Бирок кайсы жагынан мен бул жакта бир эле нерсени көрүп атам, ушул кичинекей наристелерге тигил жактан, ошол өлкөдөн менимче жакшы эле көмөк болот. Жакшы эле алар менен атайын бакчалар бар, бала бакчалар, атайын мектептер бар, атайын адистер бар, аксайт. Операция керек мисалы, ошол эле суроо кайра. Ошон үчүн ушул жагын мен көрүп атам. Дагы кандай бул жактан жакшы ушул методду колдонуп айтсак болот, сенин оюң боюнча? Менимче, албетте улуумун өзгөчө ата-энеге балдарын кое берүү, анан алыска, ата бабам барбаган жерге, аякта азыр заман кыйын болду, кандай адамдарга барат, кандай чөйрөгө барат деп ойлоно турган болсо, алар көбүрөөк негативдүү жагынан ойлоно турган болсо, албетте кабыл алыш, аларды кое бериш аябай оор болот да. Бирок эгер мен алардын ордунда болсом деп кеттим да, менин неберелеримди алыска алып кетип атса, менин балам, анан бирок экөөнүн тең кулагы укпаса сүйлөбөйт да демек. Анан ушундай абалда болсо, мен көбүрөөк ошо неберелеримдин келечегин, сиз айткандай эле, аларга каяк жакшыраак болсо, ошол жакта болушсун деп демекмин го. Анткени алар мындай толук кандуу адам катары каякта жакшы өмүр сүрө алышат? Албетте ошол жакта да. Анткени акта атайын мектептер бар. Эгер балким операция кылдырса угуп кетишеби дегендейчи. Анан ошо менимче небере ысык го. Анан неберелердин келечеги каякта жакшы болсо, алар өздөрүн каякта бактылуу сезсе, ошол үчүн мен өзүмдүн сагынычымды, ошол үчүн мен өзүмдүн керек болсо баламды курман кылганга, түзмө түз сөзүндө эмес, тырмакчанын ичинде курман кылганга даярмын демек болушум керек да. Анан бүгүнкү болуп аткан кырдаал менен алып караганда деле, мисалы менин балдарым чет жакка кетебиз десе, биз дайым ачыкпыз. Баары бир ал жакта билимдин сапаты, албетте минус плюстары бар. Бизде баягы ыймандуулук кичине
жанагы бир жыныстагы нике деген нерсе бизде азыраак Кудайга шүгүр. Аякта ачык эле мыйзамдаштырып ушул жагынан мен чочулайм көп учурда. Башка жактарынан көп эле алдыга кеткен. Өлкөгө эмнеге кеткенге болбосун деп. Бирок улуу муун үчүн кыйын го. Кандай айтканда да. Албетте, бирок үмүт менен, ишеним менен буюрса ал жака барып жайгашып, балдарына кам көрүп, өздөрү көнүп, анан буюрса баары бир жолугабыз деп, мындай балким бул жака келишет, ата энеси бара алат, ал жака мындай буюрса жолугабыз, дагы көрүшөбүз деген дагы ушундай ойдо болбосо, анда албетте бул ата энеге оорураак болуп атат. Анан жаштар эми албетте өздөрү чечет, бул жаштарга баары бир алардын жашоосу. Биз эми өзүбүз ата эне ушул жактан биз көп учурда ката кетиребиз. Балдарды өзүбүзгө менчиктеп алгандай эле биздин гана ой, биз каалагандай, биз ойлогондой гана жашайсыңар, биз ойлогондой жумушка барасыңар, биз дардап койгон университетке киресиңер, ошол кесипке ээ болосуңар деп, анан өзүбүздүн жашообузду мындай алардын жашоосу, өзүбүздүн принциптарыбызды алардын жашоосуна мындай абдан таңулап да кетебиз, мажбур кылабыз. Бирок бул албетте туура эмес. Мындай бул балдардын өздөрүнүн жашоосунда бир мындай алдыга жыла турган өзгөчө максат, өзүнүн планы, биз болгону ата эне катары колдоп турганыбыз жакшы. Албетте туура эмес ишке барып атса, улуу катары көрүп атсак анда айтабыз, сүйлөшөбүз, кеңеш катары беребиз, насааттыгыбызды айтабыз. Бирок улуу адамдарга бул бир 30дан ашып калган үй-бүлө жөнүндө айтып атам мен, бул чоң ойгон эле балдар. Демек буларды кой берсе болот. Керек болсо 19 жаштан баштап, кээ бир кой бериш керек да. Саламатсыздарбы? Сиздерге оор көйгөй менен кайрылгым келип жатат. Кээде өзүмө кол салгым келет. Балдарым үчүн жашап жатам. Ошол эле убакта мен тирүү же өлүк экенимди сезбей кетем. Өз көйгөйүм боюнча кеңеш алсам болобу? Сиздерди угуп жатам. Чоң рахмат. Сизде депрессиянын белгилери. Сиз тез арада азыр мен узар эженин номерин жиберем. Жеке консультацияга кайрылыңыз. Бул жактан менче талкуулабай эле койгонубуз жакшы. Бул өтө олуттуу суроо экен. Чоң рахмат сиздерге. Мен үчүн 1 саат бат эле өтүп кетип жатат. Жумасына 2 жолу өткөрсөңүздөр болобу? Же 2 саат өткөрсөңүздөр сонун болмок. Бул менин жеке өтүнүчүм десем болот. Айтат го, жакшы көргөн адамдын кеңешин, сунушун угуу деген эң сонун деп. Ошол сыңары мен да сиздердин уктурууңуздарды чыдамсыздык менен күтөм. Аябай сонун уктуруу болду. Сиздерге терең ыраазычылык билдирем дейт. Гүл алгандай эле болдукпу Сейил? Сонун жыпар жыттуу гүлдөрдү. Чоң рахмат. Сизге да абдан ыраазыбыз. Пикирди сактап коеюн. Анан эми чоң рахмат. Ойлонуп көрөлү, Сейил. Ошондо 2 саатка улантабызбы же жумасына 2 жолу чыгабызбы? Байкаштырып көрөлү. Бул жакта жетекчи менен чечиш керек. Анда эмне кылабыз? Ушуну менен акырындап жыйынтыктайлы. Сизге угарман азыр узар эженин номерин жиберем. Жеке WhatsApp-ыңызга, Facebook'та көрүп жаткан угармандарга да терең ыраазычылык биз менен болгондо. Ошо бүгүн биз абдан сонун ыкманы талкууладык. Поллианна, метод Поллианны деп коет. Поллианна деген кыздын аты. Поллианна деп 2 энди кошуп туруп, анан YouTube'га кирип ошол кино тасманы таап көрсөңөр болот. Орусча абдан жакшы мындай которулган, жакшы озвучка болгон, баардыгы жагынан түшүнүктүү, сонун каармандар катышат. Мындай улуу дагы муун, жаш муун, анан кичинекей кыз, ошол абдан чоң ролду ойногон кыз. Келгиле улуу адамдар, биз ошол кино тасманы көргөнгө аракет кылып, анан ошол кыздын ыкмаларын үйрөнөбүз дагы, жашообузда колдонобуз. Баардык учурда мындай бир сүйлөө менен айта турган болсок, баардык учурда кайсы учур болбосун ыраазычылык айтуу. Мейли оор күндөр болсун, мейли кубаныч болсо огойду ыраазычылык айтабыз. Анткени жашоодон сабак алабыз, жашоодон биз байымдуулукка үйрөнөбүз, жизнестойкостька, жизнеустойчивость, стресстерди көтөргөнгө. Анткени биздин жашоо, адамдын жашоосу жер үстүндө оңой эмес. Бирок ошол эле учурда кубанычтар да боло берет, болуп келген. Жана ар бир үй-бүлөдө көбүрөөк кубанычтар болсун, жүрөккө тынчтык келсин, жүрөктөрүбүз тынчтыкка ээ болуп, айланабызга жакшы маанай тартуулаганга аракет кылалы.
Анда эмесе саламатта калыңыздар. Сиздер менен Ашар уктурусунда психологдор Сейил Калдыбаева жана кесиптешим Узара Мамытова болдук. Буюрса кийинки жумада баса. Кийинки жуманы айта кетейин, суроолорго 1 саат бою угармандардын суроолоруна жооп беребиз. 1 саат психологдор бекер кеңеш берет дебейинчи суроолорго жооп беришет. Анан балким силердин суроолорду жиберсе болот алдын ала Сейил биздин ОК радионун баракчасына, Инстаграмга. Анткени бул жерде WhatsApp'тан жоголуп кетет, башка эфирлер менен жабылып калат. Инстаграм баракчага психологка суроо деп жиберсеңер, бизде ал жакта СММшигибиз, адисибиз, СММ боюнча адисибиз бизге жөнөтөт. Анан эмки жумада ушул эле күнү ушул саатта жооп беребиз. Анда саламатта калыңыздар. Окей радиосу менен бирге жакшылыктан күдөр үзбөңүз. Эрте туруп күндү тосуп жаркылдагын, эртеңкиге үмүт артып канат